Ифтарда көп жеп коюу пайданы жоготуу. Күн бою адам ачка чөлгө чыдап, намаз окуп, Куран окуп, өзүн тыйып жүрөт. Бирок магрип азаны айтылгандан кийин айрымдар тамакка акыркы жолу көргөндөй жабышат. Дастаркон толо, салат, палоо, самсы, манты, шорпо, таттуулар. Баарын аралаш жеп, ашказан толуп кетет. Жарым сааттан кийин оордук басат. Уйку келет. Таравихке барууга да күч калбай калат. Кээ бирөөлөр ошол эле учурда уктап калат. Чынында Рамазандын баалуу убактысы күндүз гана эмес, ооз ачкандан кийин убакыты да соопко толгон. Таравих жана тахажжуд сыяктуу түнкү ибадаттар үчүн. Ошентип кызык көрүнүш чыгат. Күндүз руханий өсүш үчүн орозо кармады, кечинде болсо ашыкча жеп пайдасын азайтып коет. Аллах Куранда айтат: жегиле жана ичкиле, бирок ысырап кылбагыла. Аллах ысырап кылгандарды сүйбөйт. Бул аят тамактан ырахат алууга тыюу салбайт. Жөн гана ченемдүү болгула дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ифтарда ченемдүүлүккө үлгү болгон. Бир нече курма жана суу менен ооз ачып, анан магрип намазын окуп, кийин жеңил тамак жеген. Ал керектүү деңгээлде гана жегиле, ашыкча кылбагыла деп үйрөткөн. Рамадан күндүз сабырды үйрөтсө, кечинде ченемдүүлүктү үйрөтөт.